İslam banktары эмне деген? İslam banktары, İslam каржылоо мекемелери булар ушул суд менен, баягы сүткорлук менен, рыба менен иштеген тариканы жолду халал жолуга алмаштырат. Halal жол менен иштегиле дейт. Себеби бул мусулманга нажайыз харам, ошону мусулман халал кылып иштесин деп Атай ушул маселени уламалар не кылган, чыгарган. Бул Атай чыгарылган маселе Атай мусулмандарды ушул чоң харам жегенден сак болуш үчүн алып келинген нерсе. Ошон үчүн ислам банктары, ислам экономикасын колдош керек. Мусулман ислам жолу менен кылыш керек. Ошол эле банктын ислам жолу бар, ислам жолу менен иште. Бир аз кымбат болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок ал халал жол менен иштеп аткан болсо, ошол банк менен иштесең, мисалы, зарарсыздыкта болот. Ал эми түз эле барып туруп, рыбага барып сайылсаң, рыбага барып, ошо процентке барсаң, анда чоң күнөөкөр болуп эсептелесиң. Мунун кесепети өтө жаман. Ошол үчүн хадисте келет, Абдуллах ибн Масуд разыяллаху аятында суткорлук мисалы башында көп болуп көрүнгөн болуу менен анын акыбети акыры жаман болот деген. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ямхакуллаху риба ва юрби садакат деген. Ямхакуллаху риба деген сөз Аллах рибаны, сүткорлукту жокко чыгарат, талкалап жок кылат. Ва юрби садакат, садакаларды өсүрөт деген, көбөйтөт деген. Демек, бул сүткорлук менен жашаган жашоодо берекет болот. Анын акыбети жаман болот. Жазасы ахиретте, андан сырткары дагы Алла Тааланын кээде бул дүйнөдө дагы анын жаман жазасы жаман экенин көрсөтүп коет.